Аялдын оргазмы жана өзүн өзү кандыруу. Салам достор. Бүгүнкү видео эч бир диний же саясий маалыматы жок. Мен болгону гана сексология, медицина тарабынан айтып келатам. Ошон үчүн суранычы өзүңөрдүн көз карашыңарды калтырбай эле мен берген маалыматты угуп, медициналык жактан кабыл алып коюңуздар. Аялдын оргазмы жөнүндө көп айтабыз. Негизи эле мага келген каттардын көбүндө мен оргазм албай атам. Оргазм деген эмне экенин билбейм жана абдан оргазм алгым келет деген суроолор келет. Оргазмды ар бир адам өзүнчө сезет. Мисалы, көп айымдар аны сүрөттөгөндө бул салют, бул ичиңде жарылган бомба, бул аябай жагымдуу сезимдер, бул деген толкун деп сүрөттөйт да. Кээ бир айымдар билбейм, мындай жагымдуу эле бирдеме келет, ооба алам, өпкүлөгөндө жагат, оргазм алам деген нерсе дагы бар. Айымдар, оргазм физиологияда, сексологияда бул жыйрылуу. Негизи бул нейрофизиологиялык процесс. Бул мээ менен дагы сезилет, психика менен дагы сезилет, жана биздин жыныстык органдар менен дагы сезилет. Бул нерсени изилдеген адамдар болду, бирок изилдөөлөр өтө татаал болгондуктан элестеткиле, көп миңдеген айымдарды жаткызып алып, алардын жыныстык органдарына датчиктерди коюп алып туруп, анан мээсине датчиктерди коюп алып туруп, анан оргазм алдырып, анан изилдеп аткан. Бул нерсе өтө татаал жана анчалык чоң, орустар айтканда рандомизированный изилдөөлөр болуп көргөн эмес. Ошон үчүн биз азыр субъективдүү гана көз караштарды айта алабыз. Негизи оргазм мээден башталат. Партнерду сүйүш керек. Партнер жагыш керек. Партнер аялдык сезимдерди дүүлүктүрүүнү козгош керек. Чыныгы эркектин образын жаратыш керек. Экинчи, партнер эмоция бериш керек. Партнер аялдын өзгөчөлүгүн, сүйүктүүсүн, сексуалдуулугун баса белгилеш керек. Аял өзүн башкача, өзгөчө сезиш керек. Үчүнчү, аялдын ден соолугу маанилүү. Эгерде жыныстык жагында сезгенүүлөр болуп атса, миома, гормоналдык өзгөрүүлөр болуп атса, кыны чоюлуп, клитары жабык болсо, албетте анда дагы көп оргазм сезүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Дагы бир нерсе, бул партнер менен сүйлөшүү. Көп айымдар күйөөм жакшы, ооба, күйөөм экөөбүз төшөктө жакшыбыз, бирок мен уялам деп айтышат. Мен оргазм сезип көрө элекмин, бирок мага биягымды карма, мындай карма, биягымды мынтип өп, тигинтип өп деп айткандан уялам. Анан өзүм ыраазы болбойм, оргазм сезгим келет деп айтат. Урматтуу айымдар, эми биздин жолдошторубуз, күйөөлөрүбүз, алар телепат эмес. Алардын рентген көз карашы жок. Силердин мээңерди окуп, силер эмне ойлойсуңар биле албайт. Ошон үчүн партнер менен туура сүйлөшүү дагы абдан маанилүү. Оюңарды туура жеткирүү дагы абдан маанилүү. Көбүнчө ирет айымдар мынтип дагы жазышат. Мен мындай кылып көрбөйлү, мындай позада жатып көрбөйлү, мен мындай кылгым келип атат десем, сен муну каяктан билесиң? Ким менен жатып көрдүң элең? Деген жолдошу тараптан шектенүүлөр пайда болот. Ошон үчүн мен көп нерсени айтпайм деп жазышат. Урматтуу мырзалар, сиздерге дагы кайрылуу. Төшөктө болгон калоо бул норма. Төшөктө өзүн изилдеп, экөөңөрдүн мамилеңерди жакшыртуу бул дагы норма. Эгерде сиздин жубайыңыз ошондой аракет жасап атса, сураныч, какпай, урушпай, каяктан билдиң, ким менен жаттың элең дебей, ошол нерселерди кабыл алып, ал силердин мамилеңерди жакшыртуунун үстүндө иштеп атат экенин билишиңер керек. Айымдар дагы ошол нерсени туура жеткиргенде үйрөнүшүбүз керек. Дагы бир нерсе, бул мамиленин үстүнөн иштөө. Көп айымдар оргазм албайт.
Анан айткандан дагы айткыбары келбейт. Өзү эмнеге билбейт. Өзү мени билиш керек, өзү түшүнүш керек, өзү аракет кылыш керек. Эркек да бул. Эркек деген мынтиш керек деген сөздөрдү угам. Көпчүлүк ажырашуулардагы, урматтуу айымдар, мырзалар, эки партнер өзүнүн мамилесинин үстүндө иштегиси келбегендиктен болот. Ажырашып кетүү, айтпай коюу, таарынуу, мен мынтип каалайм, ал кылбайт деген, башка партнер таап изменага баруу, тигинин мүчөсү аспабы чоң экен, тиги аялдын төшү жакшы экен, тиги аял постелде активдүү экен деп башка адамды табуу бул жеңил иш. А мамиленин үстүнөн иштөө, сүйлөшкөндү үйрөнүү, точкаларды үйрөнүү, техникаларды үйрөнүү, реакцияны байкап билүү, сүйлөмдү туура түзүү, эмоция бергенди үйрөнүү. Бул чоң жумуш. Адам баласы аябай жалкоо, ошон үчүн биз жеңилине качабыз. Бирок эч качан жеңил нерсе таттуу болбойт. Иштеп, үстүнөн иштеп чыгып, жыйынтыкка жеткен гана нерсе таттуу, ширин болот жана көпкө сакталат. Дагы бир нерсе, оргазмга жетем десеңер, айымдар, физикалык жактан активдүү болгула. Жаты бериле алма быш, озума түш, эркек кылыш керек дебей, өзүңөр дагы ар түрдүү позаны көргүлө. Өзүңөрдүн денеңерди изилденгиле, спорт менен машык кыла, көбүрөөк кыймылдагыла, канды жүгүрткүлө, булчуңдарды иштеткиле. Анткени физикалык жактан чымыр дене сезимтал болот. Физикалык жактан уктап калган дене сезгич болбойт жана көп нерсени жакшы сезбей калат. Аны ойготуу аябай кыйын. Айымдардан дагы көп келген суроо: мен жалгыз бой аялмын, же болбосо жолдошум алыскы командировкада жүрөт, же жолдошум акча таап башка өлкөдө, чет өлкөдө жүрөт. Мен өзүмдү өзүм кандыра аламбы? Деген суроо көп келет. Медициналык жактан жооп берип атам. Ооба, кандыра аласыз. Эгерде моралдык жактан жооп берсем, балким башка бирөө менен жүрүп, жүрөгүңөрдү козгоп, партнеруңарга измена кылып, өзүңөр күнөөлүү сезимге баткандан көрө, өзүңөрдү өзүңөр кандыруу бул туура жолдур. Бирок таңдоо силерде. Мен болгону гана силерге түшүндүрмө бере алам. Кантип өзүңөрдү өзүңөр кандыра аласыңар? Биринчиден, мастурбация аркылуу. Ал үчүн эч бир аппарат да кереги жок, болгону гана өзүңөрдүн колуңар керек, тынч бир бөлмө керек, жагымдуу музыка керек, ага чейин эротикалык өзүңөргө жаккан фильмди көрсөңөр болот, жана өзүңөргө жаккан жакшы сценаларды элестетсеңер болот. Кээ бир айымдар душтун жанагы башын алып алып дагы колу менен эмес, ошо душтун башы менен дагы вибратор катары колдонуп, ошол душтагы сууну клитор жака жүргүзүп, өзүн кандырганды жакшы көрөт экен. Бул дагы жаман эмес, бул дагы жакшы метод. Эгерде силерге ошол метод жакса, колдоно бергиле. Вибраторлор. Ооба, бул атайын аппараттар, вибраторлордун түрлөрү бар. Пениске окшогон, эркектик мүчөгө окшогон вибраторлор бар. Жөн эле трубка сыяктуу вибраторлор бар. Кичинекей кнопка сыяктуу вибраторлор бар. Вибраторлордун түрү бар. Ар кандай жыттары менен бар. Ар кандай режимдеги вибраторлор бар. Тез айланган, жай айланган, орто айланган, каалагандай айланган, өйдө ылдый, эки капталга айланган. Аны дагы өзүңөр эксперимент кылып, сатып алып, тест кылып, өзүңөргө жаккан режимди, өзүңөргө жаккан модельди, өзүңөргө жаккан көлөмдү тандап, колдонуп, өзүңөрдү кандырсаңар болот. Бул нерсе кылымдан бери келаткан нерсе, бул нерсе дагы болот. Ошон үчүн билим алуу албетте керек.
Анан дагы мындай суроо келет, кичинекей кыздар, мисалы өспүрүм, кичинекей кыздар 13, 14, 15 жаштагы бийик сексуалдуу темпераменттеги кыздар өзүн кандырса болобу? Эми медициналык жактан бул нерсеге эч бир болбойт деген нерсе жок. Болгону гана эркектердин мастурбациясы сыяктуу эле бул жерде техника тура болуш керек. Айымдар, эгерде ошол нерсеге көнүп алам деп корксоңор, эгерде будан кийин эркекти каалабай калам деп корксоңор, биринчи ирет техникасын туура жасашыңар керек. Ал техникада ошо басым тууралуу маалыматыңар болуш керек, ал техникада көлөм тууралуу маалыматыңар болуш керек, жана башка маалыматтарды алып анан колдонсоңор болот. Айымдар үчүн сексология боюнча билимдер менин премиум курсунда сабактар аркылуу бар. Келип маалымат алсаңыздар болот. Эгерде ушул видео жакса, лайк басып койгула, кызыккан суроолоруңарды бергиле жана ушул видеону бөлүшүп койгула.